Ааламга жол айылдан башталат. Элеттиктердин көйгөйүн Алтынбек Сулайманов жакшы түшүнөт. Альянс партиясынан депутаттыкка талапкер катары үгүт иштерин ноокаттан баштаганы да жөн жерден эмес. Ал бүгүн Көкбел жана Исанов айыл өкмөттөрүндө болду. Жергиликтүүлөрдө суроо көп. Парламентке кайрадан капчыктуулар гана келип калбайбы деп элет-эли кабатырланат. Баргандан кийин элдин көпчүлүктүн кызыкчылыгын көздөгөн мыйзамдар ишке ашыш керек. Мыйзамдар дегенде жашообуздагы эрежелер, күнүлүк турмушубуздагы эрежелер. Өткөн бул эрежелер менен биз ушундай кыйналып келебиз. Мына азыр эртеге мыйзам өттү, биз ага каршы туруп колубуздан келген жок. Айыл өкмөттү аким бекитет. Көкбелдик айыл өкмөт боло албайт. Же Исановтан келет, же Кеңештен келет, же башка жактан келет. Сиздерге башчы кылып келет. Көкбел Ноокат районунун эң алыскы тоолуу аймагы. Айыл өкмөттө 7000 жакын адам жашайт. Көпчүлүк мал чарбачылыгы менен күн көрөт. Тоолуу аймактын эң негизги көйгөйү таза суу тартыштыгы. Тургундар ушул күнгө чейин сууну ташып ичишет. Мындан сырткары айылда бала бакча жетишпейт. Садик маселеси өтө кыйын. Садикте сөзсүз бизге садик керек. Азыр бары жокпу? Садик бар, мамлекеттик садик бар. 50 орунду ал иштеп атат. Мурунку мектеп болгон, ал мектепти кайрадан иштеп капремонт кылып, немеге өткөзүп берди. Биз садик кылып садик болуп иштеп атат азыр. Жакшы. Анан бизге дагы будан 5 жыл мурун бул жерде садик неме проектisi болуп садик курулган, азыр уже үстү жабылып калды. Ол 100 орунду. 2 этаждуу өтө ыңгайлуу. Кудай калса ошо бүтүп калат болсо Көкбел өтө жеңилдик болот. Жакшы болот Көкбелде. Көкбелдиктер Алтынбек Сулаймановду колдойт. Аны эл кызыкчылыгын бийик койгон саясатчы катары көрүшөт. 3 чакырылышта тең Сулайманов шайлоочуларын жер караткан жок. Ар дайым калыс оюн айтып, элдин көйгөйүн чечип жүрдү. Айтканынан кайтпай, баштаган ишин аягына чыгарган сапатын өзгөчө баалашат. Айыл аксакалдары Альянс партиясын алкап турган кез баталарын берип, Алтынбек Сулайманов аламан жарышта жеңип чыксын деп тилек кылышууда. Биз бүгүн канча адам отурса, ар бирибиз 20-да керек болсо 50-ге чейин өзүбүздөн сырткары турган урукту кардаш сөйгөттөрдү айтып, doğrusu bu için hareket ediyorlar. Şu Альянс partiyası şaylap edildiğiniz programı. Алтынбек Тукай, sizge de ben iyi yöntelim kalayım. Evleriniz geçip olup, iyi bir turizm atıp verdiğinizi kalayım. Varınıza ben sohbet kalayım. Rahmat. Aynamayın. Omuruna bıraktı versin, cüdüğü 100 geçe. Yeni sürtüğü şaylasak çakşına harapın. İşin olmaz. Бул Кыргызстандын туңгуч өкмөт башчысы Насирдин Исановдун туулуп өскөн айылы. Анын баскан жолу, жасаган иши көп саясатчыга үлгү. Алтынбек Сулаймановду мындагылар да колдоп келишет. Анткени ал карапайым калктын жашоосун жакшыртуу, алардын укугун коргоо боюнча алгылыктуу иштерди жасап, эл көзүнө көрүнгөн. Алтынбек Сулайманов биздин жердешибизген 4-жолу депутатка коюп атат. Бул киши чындыкка андай неме умтулган, жакшы, жөнөкөй үй бүлөнүн немеси. Ошол үчүн ушул кишини биз колдойбуз. Парламентте, партияда ар дайым өзүнүн татыктуу иштерин көрсөтөт, ийгиликтерге жетсин, мындан кийинкилерге дагы ошо жаштар колдойбуз, кубаттайбыз. Жакшы иштесине үмүтүбүз чоң. Парламентте тайманбай сүйлөгөнүнө жагат. Башка депутаттарга карагандачы. Илгери азыр аялдарга айтып аттым эле, илгери ар жерде барып чай ичмей, сой ичемей, ишигиз адамдардын оозун майламай болчу эле. Азыр эми кулагыбыз менен угуп эле туура түшүндүк. Эл макулга мен макул. Бул Алтынбек Сулаймановдун чыныгы позициясы. Жарандардын мүдөөсүн аткаруу башкы милдетим деп эсептейт. Ууру кески бардыгы ошо бюрократ уурдамай бир справка алыш үчүн анын үстүнөн справка алышыңыздар керек. Bir нерсени жасаш үчүн аны
Ne gereği var sizlerge eşteke büt toskolduklardan da büt alıp dıştap elin üstünden jeteksin özleri şaylap oşol ayıl hökümet tüz hökümet başçısı menen işleseler boldu kalgan hiç kimsinin gereği yok. Bardın joyuş gerek. Oşol aksalar urtap atkan jeri atkan oşol tüz ayıl hökümetke tüp-tüz geliş gerek. Tüp-tüz geliş gerek. Boldu oşondan büt meseleler çeçiledi. Su dağın, sveti dağın, başka şu pasopes, pensiya, aylık bari çeçiledi. Келечекте өзгөрүүлөргө жол ачкан максаттары чоң. Мындан ары да элдин үнү көзү болууга белсенет. Жолуң шүгүр болсун, жолдошуң бүгүр болсун, şu niyet maksatlarının bardığın Allah Teala kabul etti.